Ушу элчилер жакшы иштеген мамлекеттерде ошол мамлекеттер менен биздин мамлекеттин ортосунда достук мамилелер күчтүү болуп атат, жакшы болуп атат да. Айрыкча көңүл буруп койсоңуздар, биз мына чет өлкөлөргө Финляндияда болдук, Белоруссияда болдук, көп мамлекеттерде ошо биздин элчилерибиз спортчуларды жогорку деңгээлде мамиле кыла албай атат. Ошону эскертип койсоңуздар, Анан коңшу мамлекеттер боюнча сиз эми министр жооп экен, сиз жооп берип койсоңуз, мына Тажикстан мамлекети менен Кыргызстандын ортосунда азыр ушул достукту чыңгай турган бул элчи да. Ушул элчи кандай иштеп атат азыр? Өткөндө Руслан Айтбайчыга суроо берсем, бар иштеп атат деп жооп берген. Мына кече түнү Баткенден 2 жараныбызды урдап кетишиптир, бирок бир үн катуу деле жок элчи тараптан. Кандай баа берип атасыздар бул элчиге? Сурооңузга рахмат. Биздин эми Кыргыз Республикасынын Тажикстан Республикасындагы элчибиз Урсанбеков ал өзү тажрыйбалуу дипломат. Бул биринчи жолу гана элчилик кызматта иштеген жок. Ал мурда Казакстан Республикасында. Сизди мактап бериң деп суроо бербедим. Мактабай эле коюңуз. Жок, бүгүнкү күндө 71 жаштагы Тажикстандын Кыргызстан Тажикстандагы элчиси эмне үчүн Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы мамилелерге үн катпай атат деп суроо берип атам. Мактап бериң деп айтам мен. Жок, мактаган жерим жок. Бул жерде ал кишинин жасап аткан иштери бар. Ал бизге каттарды жөнөтүп атат, маалымат каттарын жөнөтүп атат, аналитикалык каттарды жөнөтүп атат. Кайра мактап атпайсызбы? Иштер жүргүзүп атат. Иш жүрүп атат. Иштер жүргүзсө эмне үчүн Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда мамиле жакшы болбой жатат? Өзүңүз азыр билесиз, жакшы бул негизинен баягы биздин чек ара маселебиз чечилбей жатат. Ошого байланыштуу көп дагы көйгөйлөр. Чек ара маселени ким чечиш керек эле? Элчи чечиш керекпи, элчилик кылып достук мамилени чыңдап? Аны дагы өз салымын кошсо болот. Кандай салым кошуп атат азыр? Ал жанагы эки мамлекеттин ортосундагы өкмөт аралык чек ара боюнча комиссия бар. Мына ошол комиссиянын ишине катышып атат. Катышып өзүнүн сунушун берип, жолугушууларды дагы. Кечеги 2 жараныбызды урдап кеткен боюнча эмне сөзүн айтты элчи? Кечеги Алып кирип, колун байлап, мойнун байлап, бөйрөгүн түшүрө уруп, алып чыгып коюштур чек арага кайра. Элчи эмне деген сөзүн айтты ошол жерде? Бул эми Кыргызстанда болуп аткан окуя болду. Ал үчүн биз бүгүн Тажикстан Республикасынын Кыргызстандагы элчисин Тажикстан Республикасынын Кыргызстандагы элчисин чакырып, мен өзүм бүгүн жолугуштум. Жолугушуп ага биз өзүбүздүн нота протеста деп коет, ошону колуна карматтык. Мындай иштерде экинчи болбосун. Бул мыйзам бузуу, укук бузуу болуп атат. Мындай иштерде жасаган иштерди жоопкерчиликке тарткыла, бизге маалыматын бергиле деп. Түшүндүм, рахмат. Бердик. Нота берсеңер жакшы. Мына элчилердин азыр Германия башка кошумча бюджет албай эле, Руслан Айтбайчы айтпады, бюджет кошумча керектелбейт экен, Бюджет албай эле мындай көзөмөл жүргүзөт экен. Башка мамлекеттердеги элчилерибиздин алган имараттары алар кандай? Арендага алышып, алардын бюджеттери мисалы. Кээ бир мамлекеттердин элчиликтерине барсаңыз, башка деңгээлде биздин элчиликтердики мындай эле кепечеге эле иш кылып атат, анан техникалык абал деле жакшы эмес да. Ошолор боюнча айтып койсоңуз. Чындыгында эле биздин чет өлкөлөрдөгү элчиликтерибиздин, башка консулдуктарыбыздын материалдык камсыздоосу бир эле төмөн. Кээ бир мамлекеттерде биздин өзүбүздүн жеке менчик имараттарыбыз бар. А көпчүлүк мамлекеттерде тилекке каршы биз имаратыбыз жок. Канча сумма кетет ошол арендага биздин мамлекет? Жок, суммасын азыр айта албайт экенмин, кечирим сурайм. Мисалы Россия Федерациясында канча аренда бар эсиздер? Россия Федерациясындагы элчилик бизге толугу менен карайт, ал биздин менчигибиз. Башка өлкөлөрдө мындай аренда берген маалымат жокпу сизде? Ар бир мамлекет ар башкача, орточо алган менен бир $3000, $4000 тегерегинде арендасы. Эми менин каалоорум Тышкы иштер министрлиги өзүңөрдүн элчилигиңерге адвокат болуп эле мактай бербестен элчилердин иштеген ишмердүүлүгүнө дагы реалдуу баа берип койсоңуздар, эки элдин ортосундагы өнүгүп өсүшүбүзгө, эки элдин достугуна мыкты иштеп берет эле деген тилегим бар. Эске алалы, рахмат. Рахмат.